саламатсыздарбы? Саламдашуу же амандашуу курагынын кантип тигүүнү көрсөтүү менен бирге сиздерге салам айтабыз. Анда эмесе сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай саламдашуу курагын мен эки түс менен курадым. Ак жана күрөң түс менен. Бул түстөрдү 4 түс менен курасаңыздар дагы болот, 3 түс менен курасаңыздар да болот. Негизи бул ийилип турган көрүнүш 4 жолу түшөт. Ошон үчүн 4 түстү дагы курасаңыздар болот. Биз бул куракты кураш үчүн мен 17 өлчөмүндөгү 4 бурчтукту алып алдым дагы. Булардын бурчтарынан мондай кылып сызып чыктым. Андан кийин бул жактарын сызып, ушундай сызыктарды келтирип бөлүктөргө бөлүп алдым. Бунда биз эң биринчи 2ге 2 болгон 2 мата керек, 4 бурчтук керек. Ошондой эле мына бул жерде бул биринчи болуп катарга турган болсо, бул бөлүкчөбүз экинчи, бул бөлүкчөбүз үчүнчү, бул бөлүкчөбүз төртүнчү, бул бөлүкчөбүз бешинчи жана алтынчы, жетинчи катар болуп куралып кетет. Бул кандай болуп катар болуп куралып кеткенин мен көрсөтүп беремин. Ошондой эле бул жерде турган бул 3 бурчтук бул жерде ашып калат. Анда эмесе бул бөлүктөргө кайчы менен кыркып бөлүп алабыз. Мына бул жерден мен бөлүктөргө бөлүп катарга тизип койдум. Бул биринчи катары, экинчи катар, үчүнчү катар, 4, 5, 6 катар. Бул көрсөтүлгөн куракта 1 катар, 2 катар, 3 катар, 4 катар, 5 катар болуп турат. Ал эми мен азыр сиздерге көрсөткөндө 6-чы катарда кошулат. Биз биринчи кезекте 2 түстү курап алабыз, андан кийин 2 түстү бириктирип, андан кийин кайрадан буларды кураштырып чыгабыз. Мына биз эң кичинекей 4 бурчтуктарыбызды бири-бирине улаштырдык, ал эми бири-бирине беттеп кайрадан тигебиз. Мына ушундай болуп куралды. Ал эми аркасын момундай кылып эки жакка жаткырып алабыз. Мына мен бириктирип өз матасынын үстүнө так ортосуна коюп алдым. Өз матасына шырып тигебиз. Мына тигип алганыбыздан кийин биз экинчи катарыбызды тиге баштайбыз. Мына бул бурчу, бул жактагы тигишке туш келсе, жакшы тегиз тигилет. Айландырып тиге баштадык. Мына биринчи катарды күрөң болгондуктан биринчиси күрөң тиктим. Эми бул жерде ак тургандыктан ак тигебиз. Андан кийин күрөңдү кайрадан акты тигебиз. Биз мына экинчи катарын тигип бүттүк. Тигип бүткөндөн кийин ушул катардан эле кайрадан бир аз айландырабыз дагы. Мына бул күрөңдү коюп, күрөңдү мындайынан тигебиз. Мына мен 3-чү катардын акыркы тигишин тигип атамын. Мына биз 4-чү катарды тигип баштадык. Ушундан улам эле кайрадан акты улап тигебиз. Мына 4-чү катар тигилип бүттү. 5-чи катарды тигип баштадык. Мына биз 5-чи катарыбыздын бүтүшү менен гүлүбүз кадимкидей сонун болуп чыга келди. Эми азыр акыркы катарды тигебиз. Мына 6-чы катары тигилип бүттү. Азыр чекесин тегиздеп тигип
чекесин тегиздеп кесип коем. Мына ошентип биздин курагыбыз бүттү. Бул өзгөчө кооз сонун курак. 4 түстө курасаңыздар да мындан да сонун чыгат. Ушул көрсөтмө боюнча бул видеобуз жакса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сиздер менен бирге чеберчилик каналы болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.